Барган жерлерде байкаймын, перзенттери кандай мамиле кылат келген конокко. Кече Екатеринбургтан келдим, кече 2-3 күн мурда. Бир үйгө бардым, чакырышып калды, барбайм, мен чарчадым дегениме карабай алып барышты эле. Барганыма өтө кубанычта болдум. 2-нчи класста окуган кыз сырттан тосуп алды. 9 кабаттуу үйдүн сыртынан тосуп алып, мен сиздерди тоскону келдим, жүрүңүздөр, ошо сиздер кире турган үй бүлөнүн кызы болом деп туруп, апа коноктор келди деп, ой тоба такылдайт, тим эле айланайын, мындай чоң эле бир даанышман байбичени кечине ана кылып койгондой, аябай пампара саттуу кыз экен да. 8 жашар кыз отуруп, 2 сиңдиси да отурат, бардыгын такылдатышып коюп атышат, жардамдашып. Ана мен айттым, сени киного тартыш керек, бир режиссерге айтат окшоймсың. Тартылганмын киного дейт. Ай качан? 5 жашымда. 40-тын кырынан ашканда деген кинодо бир теге үй бүлөнүн небереси болуп катышканмын дейт. Ай, койкуй. Режиссерлор жолугуп калса мен айтам сени. Екатеринбургда бир кыз бар, тарткыла деп айтамын дедим да. Ушунчалык акыл эси жайында тиктегенде момдай даана сонун кылып туруп сени карап туруп тиктеп сүйлөп, аягында келип туруңуздар, биздин эшик ар дайым сиз үчүн ачык дейт. Ана апа үйрөттү да. Апа айтпаса каяктан билет? Апа эч нерседе жок болсо, ошол кыздар кайсы куракта болбосун, кайсы класста окубасын, жөн эле бир макулук болуп тура берет да алтыным. Андайларды көрүп атам да. Ай, апа эч нерсени айтпаптыр дейм да. Эшиктен киргенде эле бар жокты карагыла, жай-жайына койгула, чачпагыла, төкпөгүлө, жуугула, тигиндей мындай деп апа айтса, ошону кыздар кылат. Апанын ролу айрыкча кыз бала. Кыз бала башка үйдүн жарыгы, барат башка үйгө, жарытат, жылытат, урпа улантат. Кандай келин болот ал жакта? Рахмат Кудайга, шундай сонун кызды төрөп, тарбиялап бизге келин кылып берип, мен жакшы көрөм деп койсо жакшыбы? Сизге да рахмат деп. Же болбосо, кызыңды алып келчи, тарбиялап келчи. Эч нерсеге үйрөтпөпсүң, Ай, күйдүрдү деген жакшыбы? Же жанагыдай вариант жакшыбы? Ошондуктан ар бир апа кандай куракта болбосун, ошо балдарын, айрыкча кыздарын ушу баскандан, тили чыккандан баштап эле, мынаны алып кел. Эмнени жылдырып койдуң? Бир кашык алып келчи. Азаматта бул. Ушундай сонун кызым бар да, майлыкты берип кой. Энеңе берип кой майлыкты. Ушинтип эле жумшай берсе болот да. Апа жакшы болсо, үйдөн тарбия дагын, тартип дагын, тазалык дагын бардыгы жайында болот да. Жаман кишини жакшы кылат, жакшына хан кылып берет да алар. Анан кыздарды бардыгын тарбиялап койсо, элдин баары байкайт, ушулардын кызы жакшы, карачы деп туруп көз арта баштайт да, ушуну келин кылып алышыбыз керек деп. Кээ бир жамандарды көрсө, тарбиясы жоктор, ой буга жолобой эле коелу дейт. Апа начар, кыздардан начар, эч нерсе үйрөткөн эмес дейт. Апага байланыштуу. Ошондон балдар кантип үйлөнөбүз дегенде, апасын карап көргүлө, сураштыргыла, сүрүштүргүлө, кандай апанын кызы. Апа жакшы болсо, кызы жакшы болот деп коем.